saat 4 çamasında Sokулук райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн байланыш түйүнүнө кабар түшкөн. Ушу Шопок шаарында жайгашкан май сактоочу жайда өрт кырсыгы катталган тууралуу. Жерине Сокулук району 23-чү өрткө каршы куткаруу бөлүгүнөн 2 автоунаа дароо жөнөтүлгөн. Андан сырткары 15-чи өрткө каршы куткаруу бөлүмүнөн Беловод айылында жайгашкан дагы бир өрт өчүрүү автоунаа жөнөткөн. Жеринде 3 өрт өчүрүү автоунаа дароо келип өчүрүүгө иштерин башташкан. Андан сырткары жардамга Бишкек шаарынын 6-чы, 8-чи, 4-чү жана 5-чи бөлүктөрүнөн дагы бирден өрт өчүрүү автоунаалары келип, өрт учурда чектөөгө алынды. Азыр толук өчүрүү иштери жүрүп жатат. Өрттүн кесепетинен 6 автоунаа өрттөнүп кетти. Андан сырткары мындай 40 тонналык цистернадан бул жерде 5-өө толук күйдү. Ал эми 5-өө сакталып калды. Бирөө күйүп баштаган жеринен өчүрүлүп токтотулду.